Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğanlarım. Biz özünün canakayla dolborudu ulantağız. Alda olsa leylek sülüktü moldalara. Bizden bugünkü konağız. Oşal İslam Üniversitesi'nde köp yıldan beri oşal yetekçilik hizmette deyimiz bir oşal bizde kafedralarda başlap gelgen bizden inimiz Şamşidin'e kezek gelgen. Anday buyursa sözdü özden oğala. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Wa aleykum assalam ve rahmetullah. Qandaysan Şamşidin, yaxşı? Alhamdulillah. Unda biz sıradayla başlayıvereli. Sen özünü tanıştırıp ketsen, atın kim, atağın atı kim, leylektin qaysı ayılından, anan oşal keseklerden qaysı urusundan bolasın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Algaç ele baruzga Allah Teala'nın tıştığı salamı olsun. Men özümdü tanıştıra kete turgan bolsam, familia Mamatkulov, atım Şamşidin Iriskuloviç bolamın. Leylek rayonunun Köktaş degen ayılından eң çetki Tacikistan menen çekleşken Toq oyununda jaygaşkan Köktaş degen ayıldan bolam. Uruğum bolsa kesek urusunun küçük uruğuna. Anda bizden soruğuz olan teoreli din yoluna tüşüğün kaçıncı klasından, kaçıncı yaşından başlangan, kantip din yoluna kızığı başlagansın? Men algaç de barızın ele sizde bolsa gerek. 3. 4. klaslarda kelecekte kim bolgun kelet degen dil bayan izlajene jazdır şöyle. Oşonda men köpünçe negizden oşol учурдагы биздин айылыбызda fizika, matematika boyunca mugallimlerimiz ayağı küçtü öyle çındap. Oşolordun tasirinden ulam bu aytor men kelecekte fizika, matematikadan sabak bere turgan mugallim bolom deçümün. Birok bul keyinçerek bir 5. 6. 7. klaska barganda din oşol учурда өлкөбүздө дегеле динге болгон эркиндик кенен жайылып болгондуктан мен ушул дин тармагына кызыгып айылыбыздагы Молда Хатам деген дамыладан барып сабак алып ошонун баштап эле ушул дин тармагына кызыкканмын да. Анан мен бул дин тармагына кызыгуума дагы бир себепкер болгон чоң энем, мындайча айтканда атамдын энеси бабушкам Зайна кемпир ошол дайыма sen ушул Куран окуганды үйрөнгөн, молдо болгон, буюрса биз өтүп кеткенден кийин артыбыздан Куран окуп тургун деп дайыма ушунда кеңеш айтып, дем берип, ошол учурда пенсиясы канча экен билбейбиз, бирок болсо эле кичинекей болсо да диний китептерди алып берип, ушул дин жолуна ошол жаштайымдан багыт алуума себепкер болгон. Андан кийинки кантип уланып кетти ошо диний билим? 3. класска эми гана барганымда, бул 90-жылдар болуп калат. 90-жылдын күз айларында Молда Хатам дамылага барып, кийин ошол 92-жылы 12 жашка толгонумда мен ошондо орозо айы март айында башталган. Ошондон баштап намазды дагы, орозону дагы калтырбай окуп келгенге аракет кылып келатабыз. Айтайын дегеним, андан айылдан бүткөндөн кийин бул жака келип 99-2000 жылдары Молда Саур дамыланын колунда Расул Акрам İslam İnstitutu'nda okuduk. Ondan keyin 2000-2005 жылдары Ош мамлекеттик университетине караштуу Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинде окуп билим алдык. Андан ары кайра ар кайсыл дамылаларда мында индивидуалдык түрдө дагы сабак алып жүрүп, Хужурави тартипте коет бизде. Хужурави тартипте. Кийин Манас университетине магистратураны бүтүрдүк. Ошентип кайра эле Манас университетинде ушул эле багытта дин тагырагы ислам таануу, усул фих тармагында докторантураны баштаганбыз. Ошол dini bilim doktoranturaga чейин келипсиң. Dini ишмердүүлүк кандай башталып калды? Dini ишмердүүлүгүм 2005 жылы мен ошол Арашан гуманитардык институтунан теология факультетин бүтүргөндөн кийин 2005-2006 жылдары Koytaş айылындагы Ташмайны орто мектебинде адеп сабагы боюнча мугалим болуп, ошол эле учурда өзүм окуган факультетте
комендант катары, жарым ставкадагы тарбиячы катары жумуш баштагам. Жатаканада. Жатаканада. Кийин 2006 жылдан баштап толук кандуу ошол факультеттин мугалими катары иштеп, 11-жылга чейин иштедим. Андан ары элдин баары Россияга баратат дегенден биз дагы калбайлы бир көрүп келели деп 11-жылы Россияга барып келдик. 12-жылы бул жакта ар кандай курулуш тармактарында жумуштарда жүрдүк. 13-жылы мына Бишкек парк деген соода борбору бар. Ошол жерде бир кичинекей намазкана десек да болот, бирок жума окула турган уруксат берилген бир мечит ачылган болчу. Ошол жерде имамдыктан баштап 14-жылы Бишкек шаардык мусулмандар казиятында катчы катары жумуш баштап, андан 15-жылы Ислам университетинде, Кыргызстан Ислам университетинде окутуучу катары кабыл алынып, ошондон бери Кыргызстан Ислам университетинде үзгүлтүксүз иштеп келатам. Андан сырткары 2016-2018 жылдары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы теологиялык колледжинин директорунун орун басары катары дагы 2 жыл иштедик. Кийин 2020 жылы Ислам университетине шариат кафедрасында кафедра башчы, 22 жылы окуу бөлүмүнүн башчысы болдук. 24 жылдан бери ошол гуманитардык билимдер факультетинин деканынын милдетин аткарып келатабыз. Эми бул жерде мына көпчүлүгү жана теологияда окугандар бир аны ошол өзүнүн жумуш эле эмес, экинчи бир китеп жазуу же болбосо бир илим жактоо жаатында мындай аракеттери күч экенин билем да мен. Сен ошол сабак берип эле же дагы башка дагы кошумча жумуштар менен алексиңби? Акыркы жылдарды гана бир аз ушул жазуучулук, котормочулук жагынан бир аз ишим азая түштү. Ага дейре сиз айткандай дираса окутуу менен бирге китаба жазуучулук жагынан дагы көңүл бурчубуз. Азыркы учурда өзүм автор болгон менен жана которгон китептеримди кошкондо 10 чакты китептин чыгышына түздөн түз эмгегибиз өттү. 35-36 публистикалык 10 илимий макалабыз бар. Азырынча ушул эле. Буюрса дагы жарыкка чыга элек изденүүнүн өндүрүштө болгон бир канча эмгектерибиз бар. Буюрса алардан чыккандан таанышып жатасыздар. Анан бул жерде ошол дин жолунда жүргөндөр мисалы баягы медреседе жатып окуп, анан мисалы кээде баягы кыйынчылыктар же болбосо баягы кызыктуу окуялар жөнүндө айтып берет да. Мисалы мына түрктөрдүн медресесинде окуган, ошол жатаканасы менен деп атасың. Ошол жерде да мындай кызыктуу же бир кейиштүү окуялар болсо бир эстеп кетсең. Антын сен баягы Молла Сабыр устазыбызда дагы окуп калгансың. Молла Сабыр дамылада окуганбыз. Ошол учурлары кандай мисалы мына Арашан гуманитардык ишине теология факультетинде окуганда ушунчалык кээде кыйналып кетет элек. Кыйналып кеткенибиз качан? Экзамендер келгенде ал сабактан да даярданышың керек, бул сабактан да даярданышың керек. Ошондо баардыгын жыйыштырып коюп эле айылга барып эле чабан болуп иштеген келген учурлар болгон. Себеби менин атам өмүр бою ошол чабандык кызматын аркалап, ошонун эмгектенип, ошонун рызкысын татып келген адам болгон. Балким ошо жаштайымдан биз кой менен бирге өстүк, мал чарбачылыгы менен бирге өскөндүктөн негедир ошол учурда кыйналып кеткен учурубузда дайым эле чабан болууну, койдун артынан жүрүүнү эле каалайт элек. Ошондой күндөрдүн бирөөсүндө энем дагы бар эле, раматылык. Эне ушунчалык кыйналып кеттим, башым ооруп кетти. Андан көрө мен ушунун баарын жыйыштырып коюп, койго эле барайын десем, балам, ар бир нерсе кыйынчылыктын артынан жеңилчилик келет. Сен ушуга сабыр кылгын, буюрса мунун жүзүн көрөсүң деп айтып, дем күч берип, түз багыт берген үчүн ошентип окуп бүтүп кеттик да. Анан Молла Сабыр дамылада окуганыбызда дамыла эрте менен тургузат эле көбүнчө. Эрте менен багымдат намазына дейре тургузуп, баарыбызды ошол окуган Расул Акрам Ислам институту жайгашкан имаратты чуркатат эле. Кичине денеңер дагы ойгонсун, анан намазга тургула.
ошондо намазын дагы татасыңар деп, ошентип эртең менен чуркатып туруп, анан даарат алып, багымда кире элек болсо убактысы Кур'ан окуп, ушундай анан бирге намаз окуйт элек. Ар бир келген устаздарыбыз ошол жаштарга өзүнүн насаатын айтат да негизи. Шамшидин Надыр сен ошол өзүң баягы медресени дагы, анан баягы түрктөрдүн системасында көргөн экенсиң. Азыркы илим жолуна түшкөн же мындай жалпы эле жаштарга өзүң кандай бир насаат айтат элең? Менин жаштарга айта турган насаатым Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, эки чоң нимат, эки чоң жакшылык, эки чоң ушундай бизге Кудайым берген улуу нерсе бар. Бул бирөөсү убакыт болсо, бирөөсү ушул ден соолук. Жаштар, мына сиздерде экөө тең сиздердин колуңуздарда бар. Ушуну кадырлап, туура жолго колдонуп калсаңыздар, утук сиздердики. Андыктан азыркы учурда жаштык кезиңиздердеги убактыңыздарды керек болса ар бир секундун коромжуга учуратпай, ысырапчылыкка кетирбестен, илим жолуна, билим жолуна, мээнет жолуна, кызмат жолуна арнап калышыңыздарды мен сиздерге кеңеш берип кетем. Экинчиден ден соолук. Ден соолук дегенде албетте колдо бар алтындын баркы жок дегендей, агып жаткан суунун кадыры жок дегендей, азыр ден соолуктун канчалык маанилүү, канчалык баттуу экенин сиздер биле бербейсиздер. Качан гана көздүн курчу кетип, белдин кубаты кетип, көзүңүз жеткени менен, оюңуз жеткени менен, колуңуздан келбей, бутуңуз баспай калган учурда гана, ошондо гана адамдар ден соолуктун кадырына жетет экен. Ошондуктан биз сиздерге кеңеш берерибиз, айта турган насаатыбыз, ушул азыркы учурда сиздерде ден соолук, Кудайыма шүгүр, берилген ден соолукту өзүңүздүн келечегиңиз үчүн, тагыра ошону менен бирге акыретиңиз үчүн туура жолдо пайдаланууңузду, иштетүүңүздү кеңеш берип кетебиз. Allah razı olsun. Урматтуу туугандар, мына биз ар бир сабактын акырында бир хикая айтабыз. Мисалы хикая дегенде кээде бул кеңеш же болбосо бир сунуш, пикир же болбосо бир окуя катары дагы болуп кетиши мүмкүн. Анда биз бүгүнкү азыр айта турган сабагыбыз капалыкты кантип кетиребиз деген темада. Капалыкты кантип кетиребиз деген темага байланыштуу Курандагы бир аяттарды айтып кетели. Мисалы өзүңүздүн аялыңыз болобу, же болбосо бир тууганыңыз, ата-энеңиз кээде капалашуулар да болот да. Ошондо биз унчукпай кое турган болсок, бул уже кечиримдик болот экен бизде. Унчукпай койсок, кечиримдүүлүк. Унчукпай койсоң тоодой баледен кутуласың дейт го. Бирок көрө албастык оорулары, же болбосо баягы нерв оорулары бүт баарысы, көрө албастык, же болбосо нерв оорулары, ошогон жаман көрүү ооруларына кабылбаш үчүн биз Курандагы 3 аятты эске алалы. Анткени пайгамбарыбызга дагы Кудай Таалам эскерүү берген да. Себеби пайгамбарыбызга дагы туугандардан каршылыктар болгон да. Ошол аяттардын биринчиси Аллах Таала айтат: "Ва лaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin." Бул Хижр сүрөсүнүн 98-97 ayet eкен. Бұл жерде айтады. Алардың келжерек сөздері көкірегіңе көк таштай тиіп, жаныңа батып жатқанында білеміз, о Мұхаммад. Сен жаратқан егеңді мақтап, даңыз алай бер. Сажда қылған ибадат көйлерден болғын. Әлемі екінші аятта. Фасбир ала ма яқулуна фасаббих бихамди раббика қабла тулуи шамси ва қубла ғурубиха. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Sadakallahu azim. Bu Taha suresinin 130. ayeti. Peygamberim, imi alar ne aytıp jatırsa dele sabır kıl. Күн чыгардын алдында дагы, күн батканга чейин дагы жараткан эгеңди даңктап ага мактап айт. Түнкү айрым убактарда да, күндүзгү учурларда да аны даңазалап ибадат кыл. Ошондо сен Алланын ыраазылыгын табасың дейт. Эми ошондой бир жаман сенин көңүлүңө тийген сөздөрдү угар замат таспихти колго алып туруп көп айтсак, ошондо биздин жүрөгүбүз ар кандай оорулардан аман болот экен. Эгерде мисалы элдерден бир жамандык кылып, жаман сөздөрдү айтып, эч ким ага теңелгиси келбеген адамдар бар да, адамдар бар. Аларды көргөндө пайгамбарыбыздын хадисин эстейле тугандар. Пайгамбарыбыз ушундай бир хадисте айткан: Kıyamet günü Allah'ın altındaki adamların en jamanı, anın jamandığından korkup, eldir andan kaçkan adam dedi.
Kuday talam öz saktasın. Oşonday adamlardan bolbaylı dep men aytmakçımın. Allah razı olsun. Anda biz her bir kelgen konaktın bir duasını alabız. Şamşidin anda bir dua ber. Birinciden nimetli ustaz sizlerge rahmat. Mına uşunda kızmatı başladığınızda dolbordu. Oşonmen birge sizin cemaatınızga, mına Ayderbek Mırzalar barına rahmat. Uşunda studiyаны açıp, bir elderdi, uşunda elge, degele, dinge kızmat kılataslar. Başka dağın толтура мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга болгон канчалаган долбоорлоруңуздар бар, айтылганы бар, айтылбаганы бар. Алла таалам ар бир ишиңиздерге ийгилик берген болсун. Анан ушундай эл катары бизди дагы чакырып койгонуңуздарга дагы өзүнчө терең ыраазычылык билдиребиз. Тааныштыруу иретинде чакырып атасыздар да албетте. Эми мен ток этер жери мен өзүмдүн айта турган нерсем ушул азыр 45-тин кырында турабыз. Ушул вакытка чейин келген балким жеңил жол болду, балким оор жол болду, балким ушундай сооптуу жол болду. Эми аны Кудайым буйрса кабыл кылган болсун, канчалык жакшы иштерди аткарган болсок баарыбыздын. Ушул басып өткөн жолума жыйынтыктоочу, кортундулоочу бир сара эсеп сала турган болсом, албетте ушунун баарына ошол мен ата-энемдин, устаттарымдын дуасы, үй бүлөмдүн, туугандарымдын, досторумдун колдоосу, элимдин ишеними менен ушунда жараткан болсо керек кандайдыр бир ийгиликтерди ушунун баары ушулардын менен болду. Буюрса мен мындан аркы максатыбыз деле Алла Тааланын ыраазычылыгына ээ болуу максатында элге пайдабыз тийип калсын деген максатта айрыкча ушул таалим жана китеп тармагында биз мындан аркы да эмгектерибизди жасай беребиз. Алла Таалам ар бирибиздин кылган жакшы иштерибизди кабыл кылган болсун. Алхамдулиллахи раббил аламин вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Эң биринчиден баарыбызды жараткан, баарыбызга текши ырызкы тараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, хамды саналар, мактоолор болсун дейбиз. Амин. Ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга үзгүлтүксүз дуа саламдар, салаваттар болгон болсун. Алла Таалам ар бирибизге бекем ден соолук, кенен ырызкы, терең ыйман берсин. Амин. Элибизде ынтымак болсун, жерибизде тынчтык болсун. Ким эмне тилек кылган болсо, Алла Таалам ошол тилегине жеткирген болсун. Амин. Өзүнө ыраазы болгон, өзүнүн түз жолунан адаштырбасын. Амин. Мындан ары дагы жакшылыктарда жолугуну Алла Таалам насип кылган болсун. Амин. Акырында айтарым, Алла Таалам жалпы уммату Мухаммадка береке берсин. Амин. Жалпы уммату Мухаммадка жардам берген болсун. Жалпы уммату Мухаммаддын келечегин, акыретин ислах кылган болсун. Амин. Ассалату вассаламу алейке я Расулаллах. Ассалату вассаламу алейке я Хабибаллах. Ассалату вассаламу алейке я Сийидал аувалин вал ахирин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Бирахматуллах.